Арбаңыздар, бүгін да Манастан кеп қылсақ. Манас атанын аты негізі дүйнө жүзінде арғаш жақта малым. Тибетте жада қалса ушул океандын ар жағы АКШ-да дагы ушул Манас деген штат бары экенин көпчүлүгүбүз билебиз. Бүгүнкү биздин маегибиз ушул ыйык Куранда да Манастын аты жазылган тууралуу болмокчу. Аны менен бизге кененирээк Зоотбек Кудайбергенов агайыбыз айтып бермекчи. Бизде студияда конокто Зоотбек агай. Рахмат. Маалыматты качан кантип алып калдыңыз? Эми ачык айтса, мен Курандын өзүнө 99-жылы кызыгып, араб тилин окуганга ниеттенип, студент балдардан биринчи ошол Баткен обул прокурор болуп иштеп атканда ошол жерден бир соседибиз коштабыз ошол Египетте 4-курс курс окуйт экен. Ошодон 2-3 ай сабак алып, анан кийин 2003-жылы Куста университетине барып бир 3-4 ай сабак алып, анан ошол жерден бир чоң профессор бар экен, доктор наук, ошол Куран боюнча. Өзү араб экен, ошодон сабак алып, бир 10 жылга жакын үйүнөн сабак алып жүрдүм. Анан мен мындай буга туш келген мындай болду да, мен күнүгө 1 жыл болду, эртең менен ошо күн чыкканга чейин жарым саат, 1 саат намаздан кийин Куран окуйм. Анан ушул октябрь айында мурунку жылы окуп атып, Саат деген сура бар, 38-чи сура. Ошонун 3-чү аятын окуп алып, мындай таң калып калдым. Анткени канчага чейин орусча китеп, кыргызча китеп баргандай окудук, Манас деген сөз эч жерде жок эле. Бул жерден арабтын сөзү пайда болуп калды да. Анан бул кызыгып, ушул октябрдан баштап терең изилдөө жүргүзө баштадык. Терең изилдөө жүргүзүп, анан бул арабтын сөзү мааниси эмнеде? Бул качан араб тилине кирди? Анан ушул боюнча мен баягы мурунку мугалимдерге кайрылдым. Анан баягы бизде жана Кувейтский университет бар экен, ошол жака бардым. Анан көп кишилерден, бир 2-3 доктор науктан, арабтардан, бирөө Ирак, бирөө Иордания экен, бирөө Кувейт жактан, ошолордон дагы мындай түшүндүрмө алдым да. Бирөө Египтянин дагы бар да, арасында азыр Турцияда жашайт. Анан алар бардыгы айтат, бул арабтын сөзү дейт. Анан бул арабтын сөзү качан пайда болду деп изилдеп кирдик. Анан ушул бир араб менин устатым менен жанагы Лисан аль-Араб деген 20 том Ибн Манзур деген чоң окумуштуу экен. Ошол китебинде 20 томдун ичинде Куранды чечмелеген китеп. Куранды эмес, ал жалпы араб сөзүнө, эң мындай көп сөздүктүн маанилери чечмелеген экен да. Бул өзү жашаганда 12-13 кылымда ошондо жашапыр. Анан бардык арабтар айтып атат, ошол айтканы туура дейт. Анан аны табыш кыйын экен. Анан ошол мен устатым табып, анан окуп берди да. Окуп берди. Ал жерде мындай деп жүрөт да. Бул сөз арабтыкы деп жүрөт. Буну 4-чү ошол илгери Аль-Анбат деген бир эл болгон дейт. Буну алар дагы араб деп саналат дейт.
ошол ал-анбат эл колдончу дейт ушул сөздү. Анан кийин ошол Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда бул сөздү колдонбой калган дейт. Колдонбой калган. Анан кийин ал-анбат бул арабтар болгондон кийин ошон үчүн бул арабтын сөзү деп биз болсо чечмелейбиз деди да. Демек арабтарга бул сырттан келген сөз. Ооба, сырттан келген десем, алар айтат, жок, ал-анбат араб эл дагы. Анан ошон үчүн бул дагы арабтын сөзү деп эметет. Анан кийин макул деп, анан ал-анбат кайсы эл, каяктан болгон деп тарыхтан изилдеп чыктым. Бул эл баягы скиф дөрүндө болуптур. 3-чү кылым биздин жанагы заманга чейин. Анан кийин ушул 3-чү, 4-чү кылым биздин заманда бул эл эч жерде тарыхта жок экен, аталбай калат. Бул башка бир элге сиңип кетиши мүмкүн. Кээ бирлер айтат Римдикке сиңип кеткен, кээ бирлер айтат Византияга, кээ бирлер айтат арабтарга. Булардын тили жанагы жазуу тили бул арамеянын тилин колдончу экен булар. Анан ошон үчүн мен бул арабтар менен ошол отурганда чечмелегенде мен буларга айтып атам. Эгерде бул ал-анбат эли бул скифтин доорунда болсо, 4-чү кылымда булар жок болуп кетсе, бул Kur'an bolsa Allah 640 yıldan 663 yılda 23 yılında verilgen. Anda Arap şol Kureyş urusunda, oşonun içinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bul sözdü bilbegen desem kevirlerim akıl bolat. Ankene bul sırttan gelgende ol otatta. Anan keyin bul manas деген söz эгерде силерде болбосо, силер колдонбосоңор. Эгерде арабты Алла берип атканда арабтарга бул сөздүн маанисин силер ошондо түшүнбесеңер, бул келген сөз болот го. Десек, кээ бирлери мындай макул болуп калды да. Макул болду, бирок мен айттым, ушуну телевидениеге барып айталы, болгондой деп. Анан кээ бирлер айтат, бул эми бизге кыйын болот, биз бу жерде жүрөбүз Кыргызстанда дейт. Анан эртең эмне үчүн мынтип айттың деп бизди жагалайт дейт. Ошол эле кыргыздар дейт. Ошон үчүн мен болсо макул дедим да, анан кыргыз эмеге шаардык казиятка бардым. Ақтан жана орын басары бар екен, орын басары мен жолығып, ушул жөнүндө сүйлөштүк. Ал айтат, чын айтканда, буну терең изилдеш керек дейт. Мен де ушуга макул болдум. Буну мындай жеңил айтыш кыйын, анткени бул терең изилдеш керек. Жолбек ага, анда ошо тарыхын дайындалсак, неме ток кетер жерин бизге көрсөтө аласыз? Кайсы сүрөдө ошондо сөздүн өзү кандай болуп жазылган? Ошону Kaçıncı sure? 38. sure жанагы saat деген аят эме сура менен ошол башталат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сад вал Кур'ани зикр. Балиллазина кафару фи иззати ва шиқақ. كما أغلقنا قبلهم من القرن فنادوا ولا تحين مناص. Şunda kaçıncı ayet oldu? Bu 3. ayet oldu. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. Janagı lisan al Arap degen janagı çeçmelegende bular mınday kılıp atat da Araptar. Manas деген сөзү жок. Ошон үчүн алар ман деген да сөзү жок экен буларда. Жана коринч. Булар болсо настан алып алып туруп, анан эми нас бул адам.
анан нас, нус, низ, ошонун бар деген баягы чечмелей өргөндө ошол кандай сөздөр арабтардан чыгат экен депчи. Бул туура эмес, анткени бул жерде Алла болсо манас деп айтып атат. Манасты бириктирип атат же ман деген мүмкүн арабчадагы башка сөз түшүндүрөт. Эгерде сөз түштүрсө, анда лисан ал араб жазат эле ошол. Ман деген бул мындай, нас деген бул мындай депчи. Ал болсо манды бербейт, а насты ошол чечмелейт. Эми мунун котормосу кандай болуп аталат ушуну? Буну котормосун мен болсо келтирдим. Бардык эле котормосу туура кылышат. Кыргыздын котормосундагы жанагы орусчадагы котормосу бар эле туура берет, бирок манас деген сөзүн таштап коюп атат да. Таштап коюп. Эми бул араб тили мындай экен да, мына Куранды, мисалы араб тилиндеги Куран бул ыйык Куран. Кыргыз, орус же башкалар которгондор бул Куран деп саналбайт. Бул смысловой перевод, эми мазмунун жанагы переводу деп эле коет. Тафсирлөөчү китеп. Баягы эмеси жок. Буну ыйык деп айтыш болбойт, анткени бул жерде дагы ошол кыргыздар, орустар, башкалар дагы ошол перевод кылганда смысловой бул качуу деп толук окуп берип койсоңуз, котормосун которуп берип койсоңуз, бардыгын элге түшүнүктүү болуш үчүн. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Сад деген эмеси которулбайт. Вал Курани зикр, клянусь дейт, священным Кураном дейт. Балиллазина кафару, Куран менен ант берем. Да, это касам ичем деп котулат. Да. Балиллазина кафару фи иззати ва шикака. Вот те, которые неверующие, дейт, мы сколько до них отправляли с истиной, дейт, да? Камаглякна мим каблахим. Сколько мы погубили поколений до них, дейт. Но они, жанагы мындай, эме болгон жок дейт да, мындай, жыйынтык кылган жок дейт да. Анан бизге жанагы жалынды дейт. Бирок качууга мүмкүнчүлүк биз берген жокпуз, манасты биз жибергенде дейт. Кеч болуп калды. Кеч болду дейт. Ага чейин баягы жанагы Куран менен канча жанагы эмелерди жибергенбиз дейт. Жанагы расулдар, кыргызча жана элчилерди, наби это пророки дейт. Ошолорду канча жибердик эле дейт. Булар мындай жыйынтык кылган жок дейт да, жыйынтык кылган жок. Анан ушул манасты жибергенде булар качалган жок дейт. Они не смогли уклониться. Здесь манасты жибердик дейт. Манасты жибердик. Бул мындай жер бизде Куранда бар, Зулкарнайн жөнүндө ушундай кылып жиберген. Мына ушул жерде манас деп жиберет. Анан ушул жанагы берки манас бул качуу деген болбойт экен. Мен баягы орустун жанагы эме деген бар. Валерия Порохова, Крачковский деген бар. Анан Кулиев, Оспанов, анан казактардыкы, анан кыргыздын дагы переводтору бар болчу. Ошолордун бардыгын бергенде алар ар бирөөбү, мисалы кыргыздар мындай кылып калканачуу убакыт келген эмес деп. Манас деген бул андай сөз жок да, калканачуу деген. Алар ошондой кылып перевод кылып коюптур. Орустар болсо
бирөө бекство деп бул кичине мындай туура кылып бирок манасты мындай эметпей коюп да, айтпай коюп ошонун дагы. Эми Манас мисалы үчүн Раматылык Чогажы Жалиловда ушул боюнча тескерисинен Манаста ислам жөнүндө көп нерселер айтылат деп тууралуу да чечмелеп чыгышпады беле. Мисалы үчүн ошо Сагынбай Каралаев атабыз Союз учурунда баягы ошол өзүнүн жашоо дооруна жараша айтканда, Сагынбай Орозбаков өзү намаз окуган киши динди аралаштырып манас айткан дейт да. Анан биякта бир маселе ушул, сиз демек ошо нас сөзгө такап атасыз да, Жок, мен жалпы манас деген такып атам, сөзүнө манас. Анткени бул сөз адамдын аты. Бул эң биринчи адамдын аты, бул Торадо, иудейлерде эң биринчи ушул Торо деген ыйык китебинде иудейлерден жазылган. Манасияда бул Жакыптын 12 баласы болгон. Ошо 12-дин баласынын бирөөү Калена деп коет. Ошонун бирөөү ушул Манасия болчу. Экинчи бул жер жүзүндө жанагы Индиянын жанагы философиясы бар. Ошол жерде берет Манас, бир жерде берет Манас болсо ошол алтын колесница менен ошо келатканын чагылдырат. Анан ошол Манасты ошо дух деп булар которот да, дух. Анан кийин үчүнчү бул Кыргызда бар. Башка бир элде андай жок. Бул демек аруулук күч. Аларда мисалы үчүн Тибет немелерде манах, манас, ман деген сөздүн ичинде көп нерсе катылган. Эң негизги бул ман болуш керек. Нас эмес, ман болуш керек. Ман бул адам, ман. Бул көп элде ушул бул эмени иштеп көрсөк, немис элде, башка элде, Норвегия элде ошондой ман деген эмеси бар да. Анан мен болсо мындан тышкары баягы изилдеп билдим да. Бул Куран 640-жылды берил баштайт, 663-жылы бүтөт. Анда бул Манас 6-кылымга чейин болушу мүмкүн. Ошондо ким, кайсы бул Манас болуп калат? Мен болсо ошол тарыхтын бардыгын изилдеп көрдүм. Ошол жерден жанагы Хивадагы хан бар экен, Абулгазы деген. Бул Чингиз хандын түп-түз урпагы экен. Бул 15-жылы, 15-чи эмеде кылымда жашап тур. Ошол болсо эмесинде ошол сочинениесинде мындай деп жазат да. Менин астымда дейт 17 сочинение жатат дейт. Илгертен келаткан ата бабам тиги адам атамдан баштап ылдый жактан баягы Чингиз хандын уругу кактан чыкты эле. Ошо берден карап көрдүм дейт. Мурда дейт биздин тарыхты дейт жанагы перс тилинде жазылыптыр дейт. Таджик тилинде жазылыптыр дейт. Бирөө дагы туура жазбапыр дейт. Анткени түрк тили билген, монгол тилин билген, жанагы перс тилин билген, таджик тилин билген киши ага чейин жок экен. Ошон үчүн адамдардын атын, шаарлардын атын же башка бир кээ-бир эмелерди ушул чоң ушул кемчилик менен жазылыптыр дейт. Ошон үчүн мен биринчи дейт хан ошол түз Чингиз хандын урпагы. Эми мен ошол жазманы жазып атам дейт. Ошол жазмада берилет Өгүз хан боюнча. Ошол жерде жасат Өгүз хандын атасы Карахан болгон. Анан ошол Караханда ошо бала төрөлгөндө бала болсо 3 күн апасынын эмчегин эмбей коет. Түшүнө келет. Түшүнө айтат: "Апа, сен
ушул жалгыз Кудайды эңсеп, ошого кабыл ал, ошондо мен эмем. Андай кылбасаң мен аны ачка болуп сомда өлөм, бирок эмбейм дейт. Анан макул болуп, апасы анткени коркот, ушу 3-чү күнү эмбей. Сүтүңдү адалда дейт турбайбы? Адал болуш үчүн. Анан кийин ал макул болуп туруп, анан эме баштайт. Бул Куранда андай 3 бала болот. Куранда айтылган. Ал биринчиси бул мындай чоң десем, бул Иса пайгамбар болгон. Апасы бая төрөп атканда, жанында эч ким жок, кыйналып турганда, анан ушу бала сүйлөй баштайт да. Мен ушу төрөлгөндөн баштап өлгөнчө мен пайгамбар болом деп. Экинчи болсо Юсуф бир баягы кызматчынын, фараондун кызматчынын үйүндө ошол иштеп атканда, ошол аялы ага туура эмес мамиле кылып, ал качайын дегенде көйнөгүнө кармап, көйнөгү айрылып кетет. Бул жерде күйөө келип калат. Не болду десе, ошо аялы өзүн акташ үчүн ушу Юсуф күнөөлүү деп айтат. Анан ал айтат, күбөлөр барбы десе, айтат, менде бир күбө бар дейт. Бул ушул кичинекей төрөлгөн бала, апасы менен чакырсаңар ошо күбө болуп берет деп. Анан баары таң калат. Кантип кичинекей төрөлгөн бала болсо деп. Анан ошол аялды чакырганда, ошо бала айтып берет да. Эгерде артынан айылса, анда аялың күнөөлүү деп. Эгерде астынан болса, анда бала күнөөлүү деп. Анан үчүнчү дагы ошол 84-чү, 86-чы сурада ошондой айтат. Бир бала, бир фараон болсо чоң от кылып, мынакей силер жанагы тозокко түшөсүңөр. Ким мени Кудай дебесе деп. Анан баягы апасы баласынан коркуп, не кылам деп ойлонуп турган, баласы айтат. Тозок алдагы бизге бейиш дейт. Апа кете берели дейт. Анан үчүнчү ушул Өгүз хан болуп чыгат да. Бирок Өгүз хан десе, жанагы көп мындай эмелер бар экен, тарых эмелер жазылгандар. Бул өгүздөр деген эменин чоң урунун аты экен. Адамдын аты эмес, чоң урунун аты, өгүздөр деп. 7 өгүз, 8 өгүз, ошондой урулар бар экен. Адамдын аты ошондо. Бул эме тарахы боюнча, жанагы Кытайдын тарахы боюнча, бул Мао Дунь деп коюп. Бул болсо 1074-жылы каза болот. Бул скиф доору болот, доору. Скиф доору. Скиф дооруда ошол Өгүз хан болгондо, или Манас Мао Дунь, үч аргандай айтып берели, бир киши бул. Ошондо скифтер, азыр мен мына китебимде скифтер ким экен, кыргыз болгонун далилдеп берип атам. Анан ошол учурда Тяньш эмеден, Енесайдан, Тяньшандан Манас чыгып алып, тигил Палестинага чейин барып, Шам мамлекеттердин бардыгын басып алган, биягы Кавказга чейин. Бу жерде жанагы эмен анан кийин көрсөтөм го, картасы бар, жанагы ошол картанын сүрөтү бар, анан көрсөтүп берем. Ошол Кудай колдобосо, жер жүзүнүн бир мындай 2-ден 3 бөлүгү ошол Кудайдын буйругу менен, күчү менен ошол Манас Мао Дунь Өгүз хан жер жүзүнүн баардыгын башы ийдирип алган. Анан дагы бир кызык нерсеси берди. Биз 14-жылы умрага бардым, анан ошол эле жылы октябрда эмеге хачка барып калдык. Барып калсак, бардыгы келгендер бизден 2 эсе акча төлөп атат келгенине. Анан биз сурадык, эмне үчүн ушундай десе, кыргыздарга жатакана бекер дейт, тамак ашы бекер дейт. Ошон үчүн силерге азыраак деп. Неге?
Анан кейін біз ошону эмне үчүн деп барсак, анан бир жерден окутту да бизди. Бир 4-5 фамилия жүрөт, кыргыздын фамилиясы. Ошол кыргыздар мына эми Мекканын ичинде жанагы эме турган жер, ошол Каба турган жерден жакын жерде ошо кыргыздар жашаш экен. Тарыхта Мурда. Тарыхта и фактически да ошондо жашаш экен. Анан ошол Кабаны жерин чоңойтуп, элди көп кабыл алабыз деп, анан ошо жер керек болуп калыптыр. Ошол жерде жашаган кыргыздар менен ошонун падышахы ошол бийлеп турган келишим түзөт экен. Биринчи сат десек, алар сатпай коет экен. Жок, ыйык жерди кантип сатабыз деп. Анан кийин булар сүйлөшөт экен, макул, анда сатпасаңар, кандай силер шарт коесуңар? Биз бир эле шарт коебуз. Жерди бекер берели. Канча кыргыз келсе, бардыгын жатаканасын, тамак ашын силер жанагы бекер бересиңер деп. Ага тигил эмелер, араптар, курейшиттер макул болуптур. Макул болуп, ошондо келишим түзүп, ошодон бери кыргыздар экезе баягы арзан барып туруп, ошол хачка барып келип атабыз да. Анан бул изилдеп көрдүм. Бул эл качан пайда болушу мүмкүн? Анткени бул илгертен бери бул Алла сактап келген жер. Тигил Авраам атабыздан баштап. Анан изилдеп көрсөм, бул ошол Огуз хандын учурунда, Маодун Огуз хан Манас учурунда, ошол Каба бардыгы ошол скифтерге, мен жана айткандай, кыргыздарга тиешелүү жана ошолордун жери болуп саналыш экен. Ошол жерде кыргыздар жашап калса керек. Буну мен 100% айта албайм, бирок мындай башка эч кандай мындай вывод чыкпайт да, тыянак чыкпайт. Анткени бул ыйык жерди кимге берет? Жөнөкөй эле, мисалы 500 жыл турк эли ошол жерде үстөмдүк болуп турду. 500 жыл. Бирок бир турк жок акта, ошо жер алган. Кыргыздар бар. Кыргыздар менен ушундай келишим түзүлгөн. Кыргыздар үчүн ушундай условия түзүлгөн. Ошон үчүн ошол Манас учурунда, биринчи Манас боюнча, ошол учурда ушундай болгон. Менин эмем үчүн 3 Манас болгон экен бизде. Бул биринчи Маодун, Манас, Өгүз хан. Экинчи Манас бул 1937 жылы Таласта жанагы Манас күмбөзүндө реставрация казуу. Жок, реставрация эмес, казуу башталган. Казуу башталып, анан ошол жерде казса, бир көрүстөнөдөн эме чыгат. Аялдын буюмдары чыгат. Аялдарын буюм чыккандан кийин адан тияктан жанагы Кенизе хатын деп жазылуу, арабча жазылуу да бар экен. Бул ошондой экен деп булар кете берет. Бирок мурда бардыгын Москва, анан жанагы Петербургга бериши да, Эрмитажга. Ошол жерден буну Берстам тауып, илгери мен Кытайдын эмесин жазмаларын таптым. Алар айтат, бир жолу бир Шаньюй дейт. Эми Шаньюй Каган хан, ошо бир илгерги кыргыздардын бирөөнүн эмелер кытайлыктар эмесин казып алып, жанагы сөөгүн казып, дарга ачып коюп, бул 9-чу жанагы поколение деп коет, жанагы урпактарына чейин бул шерменде болот экен да. Ошон үчүн ал болсо жанагы Берстам атайын экспедиция түзүп, анан бияктан кыргыздардын уруксатын алып, анан булар дагы терең 4-6 метр казат. Чоң кишинин сөзү чыгып. Анан казкадан кийин
bir сөк чыгат. Аны болсо жанагы гиттер кебирлер айтып берет, 2 метр 48 сантиметр экен деп. Эгерде жана кийим, баягы сөк, эт, ар кандай эмелерди кийгизсе, бул 3 метрге жакын болуп кетет да. Анан Беристам айтат, ушул жанагы Манастын сөөгү дейт. Манастын сөөгү дейт. Анан историяда жанагы Яглахар деген болгон. Ошо менен тептен келишип атат деп. Яглахар 947 жылы каза болуп, Манаска ошол учурда Манас деп. Анан менде азыр эч жерде жок, эч кимде жок. Мен кече наук, Национальный академия наук барып, ошол адил археологиялар менен жолугуп көрсөттүм. Бул жанагы Совнарком деп коет, азыр правительство. Мурда Кулатов башчы болгон. Ошолор бекитип бер. Ушул жер Манастын жаткан жайы деп. Анан ошол Беристам колу менен адам Беристамдан башка жана делегация бар. Эми кыскартканда бул 2-нчи Манас, а 3-нчү Манас? 3-нчү Манас бул жанагы ошол доорда жашаган бир бардыгы жазып атат, азыр ойго келип атат, бул дагы бир кыргыз болгон. Аскенди дейт. Бул жерде менде бар, мынакей мына сочинение Маджму ат-Таварих, собрание истории, написано на таджикском языке в 16 веке в области Муллой Сайф ад-Дин Ахсикенди дейт. Ошол жазып атат. Бул 15-нчи кылымда. Көп жанагы манасчылар айтып аткан. Мен ойлойт элем, бир 90 көп болуп калат, бир 80% ушул Аксикендиге келиштирип атат да. Ошо Коңурбай келип жашаган жөнүндө. Ушул киши жазган Манаска келиштирип атат да. Ошол эле жерде жана Манас шаары жөнүндө жазып атат. Ал бул эми Токтамыш деген бая Москваны күйгүзбөдү беле, өрттөбөдү беле. Ошол учурда Токтамыш менен ушул Ажо деп коет экен, Ажо, Манас. Ошол учурунда ошол Токтамыш Таласта, мына Талас шаары эң биринчи мен таптым, бул 6-нчы кылымдын 7-нчи кылымдын ортосунда экен. Эмелер кытайлыктар өтүп баратып жазып кетиптир да. Өзү мындай чоң шаар деп жазып бар. 7-9 ли дейт. Бир ли ошондо 400-450 метр экен. Анан Далласы деп жазып бар да, Далласы деп. Анан 8-нчи кылымда 2-нчи ошол Кытай жазат экен. Анан 3-нчү мына ошо Аксикендиди ушуну таап атабыз. Ал баягы эми ушунча кылым турду, шаар кичине эскирип калса керек. Токтамыш болсо өз күчү менен баардыгын оңдоп, шаарды жаңыртып, анан Манасты чакырып айтат, буну мен сага белек кылам дейт. Анан ошон үчүн азыр болсо жанагы мен кече айтпадымбы, жанагы Академия наука бардык депчи. Алар да макул болду. Ставка Манасы ушул болушу мүмкүн. Сотбек агай, анда бизге келип ушул жакшы маалыматтарды бергениңизге рахмат. Буюрса дагы баарлаштырабыз. Каза бериңиз бул тегерегинде. Рахмат. Рахмат. Урматтуу мекендештер, мынакей чакан ушу Манас тууралуу, Куранда жазылган тууралуу бизге келген коногубуз айтып берди. Биз менен болуңуздар, бар болуңуздар.